сода салабыз. STEM программасынын артыкчылыктары жана методикасы менен жакындан таанышып жаткан бул топ облустун булуң бурчунан келген тарбиячылардан куралган. Алар бакча курагындагы балдарды тарбиялоону жана аларга билим берүүнүн жаңы методикасын өздөштүрүшүүдө. Мында деген биринчи практика кетет экен, андан кийин теорияны окуп экөөнү айкалыштырат экен да. Биз мурун X мундагы адамдар теорияны окуп, андан кийин практика жүзүндө болчу да. Анын STEM программасы ошо менен айырмаланат экен. Жогоруда айтылгандай STEM программасы балага практика менен теорияны айкалыштырып сабак өтүү ыкмасы, тагыраагы өтүлүп жаткан темага ылайык кандайдыр бир жандуу же жансыз заттын жардамы менен кызыктуу жана түшүнүктүү кылып кыскача билим берүү болуп эсептелет. Бул азыркы муунга өнүгүп келаткан муунга креативдүү, критикалык, ой жүгүртүү дүйнөнү, чындык дүйнөнү таанып биле турган азыркы Z жана X муундар келе жатат. Биз ошого даяр болушубуз керек. Эң биринчи ошол балдардын өнүгүүсүн нары өнүктүрүп кетиш үчүн эң биринчиден педагогдор билимдүү болуш керек. IT технологияны, программа түзгөндү жана логикалык ой жүгүртүүнү ошол педагогдор дагы көбүрөөк үйрөнүш керек да. Андан кийин балдарга ошол аркылуу сабак берип өтсө, бул келечек муундарды биз эң алдыңкы тажрыйбалуу ошо Кыргызстанды өнүктүрө турган өнүккөн балдарды тарбиялап чыгабыз деп ишенем. STEM методикасы жана анын программасы менен облустун айрым бала бакчалары акыркы 1 жылдан бери иш жүргүзүп келишет. Буга байланыштуу аны жайылтуу багытында учурда облустун баардык бала бакчаларынын тарбиячылары атайын даярдоо курсунан өтүшүүдө. 1 жылдын жүзү болду. Айрым гана бала бакчаларда бул STEM программасы менен иш алып барылып атат. Бул Нарын областы боюнча курска келген окуучуларына ушул STEM билим берүү технологиясы менен биринчи жолу Тамара Омаровна сабагын өткөрүп, кызыктуу өткөрүп берип жатат. Окууга катышып жаткан тарбиячылар бул программа керек экенин айтышууда. Себеби учурда колдонулуп жаткан билим берүү методикасы менен жаш жеткинчектерге өтүлүп жаткан теманы түшүнүктүү, жеткиликтүү кылып өтүү оорчулукту жана убакытты талап кылса, бул методикада андай оорчулуктарга чекит коюлган. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.